Өлбөчү апа. Жайдын кечи. Терезеден түшкөн күндүн акыркы шооласы оорукананын аппак дубалына чагылышып, бөлмөнү сары нурга бөлөп турду. Апасы төшөктө кыймылсыз жаткан. Өпкөсү оор дем алып, көздөрү акырын жумулуп ачылып, уулуна карай берди. Жанында 7 жашар уулу Аскар отурду. Колун апасынын арык, жылуу алаканына бекем кармап, кетпесин дегенсип, тынчсыздана карап турду. Апа, сен уктап калбайсыңбы? Деди ал шыбырай. Жок балам, уктап калсам да сени угуп турам, деди апасы жылмайганга аракет кылып. Аскар көзүнө жаш алды. Апа, сен өлбөйсүң да, Апасы демин ооралып, баары Кудайдын колунда уулум. Адамдар түбөлүк жашабайт. Бала башын чайкап, көзүн бекем жумуп алды. Жок, мен Кудайдан сурайм. Ал угат да, туурабы? Албетте балам. Баланын дубасы асманга түз чыгат, деди апасы үнү калчылдап. Аскар тизесине чөгөлөп, алакандарын бириктирди. Кудай, апамды алып кетпе. Апаң жок, мен эмне кылам? Апам мага жумук айтып берет. Колумду кармайт. Мени кучактап жыттайт. Менин апам өлбөсүнчү. Суранам. Бөлмө түп-тынч болду. Анын үнү шыбырашкан шамалдай угулуп, апасы көздөрүн жашка толтура уулуна карады. Уулум, эгер мен кетсем да, жүрөгүмдү дайыма жашайм. Сенин ар бир тилегиңде, ар бир күлкүңдө мен болом. Аскар башын апасынын көкүрөгүнө такап, үнүнөн чыккан акыркы жылуулукту сезип турду. Анда мен ар дайым күлүп жүрөм, апа. Сен мени таштаба, Апасы акырын гана башын ийкеди да, уулунун чачынан сылап койду. Ошол кечте асманды кызыл күндүн нурлары каптап, бөлмөдө уулунун жүрөгүнөн чыккан дуба калкып турду. Дубанын канчалык күчтүү экенин эч ким билчү эмес. Аскардын көз жашы апасынын көкүрөгүнө тамчылап жатты. Ал эми апасы уулунун алаканын кармаган бойдон шыбырап сүйлөдү. Сенин дубаң мени жашатат, уулум. Кудайга таза жүрөктөн айткан сөздү периштелер көтөрүп чыгат. Балким мага дагы убакыт берет. Аскар көзүн чоң ачып, үмүт менен карады. Чынбы, апа? Демек, сен дагы көпкө жашайсыңбы? Апасы жылмайгандай болду. Ким билет, балам? Бирок сенин дубаң мени күчтүү кылды. Дагы күрөшкүм келип жатат. Ошол маалда эшик акырын ачылып, дарыгер кирди. Ал апасынын деми мурдагыдан бир аз жеңилдеп калганын байкап, таң калып башын ийкеди. Сиздин абалыңыз күтүүсүздөн жакшыра баштады. Бул керемет, деди ал таңыркап. Аскар кубанып кетти да, апасынын мойнуна асылып. Көрдүңбү, апа? Кудай угуп койду. Сен өлбөйсүң, деп кыйкырды. Апасы уулун кучактап жүрөгүнө бекем басты. Ал ошол учурда чындап эле өзүн жеңил сезди. Жүрөгүндө үмүттүн оту кайра жанды. Терезеден күндүн акыркы шооласы түшүп, бөлмөгө жылуулук толду. Апасы уулунун чачынан жыттап, акырын шыбырады. Мен тирүүмүн. Сен үчүн тирүүмүн, уулум. Аскар көздөрүнөн жашын сүртүп, кубанычтуу башын ийкеди. Ал эми сыртта асманда жаңы күнгө даярданып, кызылыт нурга бөлөнүп турган. Аскардын дубаларынан кийин күндөр өттү. Апасы ооруканадан чыкпай, дарыгерлердин көзөмөлүндө болду. Дарыгерлер алгач таң калышып, мындай оор абалдан кантип оңолду, деп бири-бирине суроо беришти. Бирок апасы жоопту билгендей жылмайып гана койду. Уулунун таза жүрөктөн чыккан дубасы аны кайра жашоого кайтарган эле. Бир айдан кийин ал төшөктөн туруп, коридордо акырын басып жүрө баштады. Ал эми Аскар күн сайын гүлдөрдү терезеге коюп, апасына сүрөттөрүн тартчу. Бир күнү ал апасына кичинекей сүрөт кармап келди. Анда апасы менен уулу кол кармашып, асманга карап турушкан эле. Бул биз, апа. Көрдүңбү? Асманда периштелер да бизге карап жылмайып жатат.
Апасы сүрөттү кучактап, көзүнө жаш алды. Ооба уулум, периштелер бизди коргоп турат. Күндөр өтүп, апасы толугу менен сакайды. Үйүнө кайтып келгенде, ал үй кайрадан жылуулукка толду. Ашканадан жаңы бышкан нандын жыты буркурап, кечинде жомоктор кайрадан угулду. Аскар апасынын кучагында уктай баштады. Бир жолу апасы уулунун башынан сылап отуруп айтты. Балам, сенин дубаң мени өлүмдүн оозунан алып чыкты. Эми менин өмүрүм сага аманат. Сенин ар бир күлкүң, ар бир ийгилигиң мен үчүн жашоонун өзү болот. Аскар кубанып апасын бекем кучактады. Анда сен өлбөйсүң, апа, себеби мен сени ар дайым күлдүрүп турам. Ким сураса да Аскар дайыма, менин апам өлбөйт, себеби аны менин дубам жана сүйүүм сактап турат, деп жооп берип жүрдү. Апасы болсо, ар күнү таңды жаңы жашоо, уулунун колунан келген керемет катары тосуп алчу.